Bismillahirrahmanirrahim. Брелвилер менен вахабилердин такфирдеги окшоштугу. Вахабизм бардыгыбызга маалым болгондой негиздөөчүсү араб чөлкөмүнөн чыккан Мухаммад ибн Абдул-Вахаб аттуу киши болгон. Анын алып келген жаңы идеологиясынын негизин такфиризм түзгөн. Такфир деген эмне деген сөзгө токтоло турган болсок, мусулмандарды капырлыкка чыгарып, анын канын жана малын адал кылуу. Ушул идеологиянын аркасынан тарых барактарын ачып карасак 100 миңдеген мусулмандардын өлүмү Мухаммад ибн Абдул-Вахабтын колунан болгон. Бул идеологиянын таасири бүгүнкү күнгө чейин уланып, ИГИЛ сыяктуу террористтик уюмдардан чыгып келет. Ал эми Брелвия вахабизмге ушул маселеде окшоштугун китептерине жана тарыхка көз салсак, анын негиздөөчүсү Ахмад Ризохан Брелвинин идеологиясы дагы такфир кылуу эң негизги ишенимдеринин бири болгон. Ахмад Ризохан деген адам өзү жашаган Индиядагы мусулмандарды капырлыкка чыгарыптын болбостон, араб чөлкөмүндө жашаган адамдарды дагы капырлыкка чыгарган. Ал капыр деп эсептеген адамдарды капыр деп айтпаган, дүйнө жүзүндөгү башка мусулмандарды дагы капыр болуп калат деп эсептеген. Ошол учурдагы Осмон халифачылыгын моюндабай, халифачылыктын кулатуу максатында Шариф бин Алини колдогон. Мына ушул маалыматтарды өздөрүнүн китептеринен ачык айкын баяндап беребиз. Индиядагы мусулмандарды такфир кылганына карасак, Индияда Ахлы Сүннөттүн өзөгүн түзгөн, дээрлик мусулмандардын катарын толуктаган Деобанд медресесине тиешелүү бардык адамдарды капырлыкка чыгарышкан. Алардын белгилүү фатва китептеринин бири Таджус Шария аттуу китебинин 2-томунун 320-бетинде мындай деп суроо узатылат. Деобанд медресесине тиешелүү болгон мусулмандар менен мамиле кылса болобу? Алар менен карым-катнашта болуу, чогуу тамактануу, аларга тазия айтуу жана жаназаларына барса болобу же болбойбу деген суроонун алдында мындай деген жооп жазылат. Деобанд медресесине тиешелүү болгон бардык адамдар Аллахка жана анын элчисине кыянат кылгандык себептүү муртат динден чыккан капыр болуп эсептелет жана алардын капырдылыгына кимде-ким шектене турган болсо, ал адам дагы капыр болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, Ахмад Ризахан Деобанд медресесинин бүтүрүүчүсү, үммөттүн даанышманы деген лакапка конгон Ашраф Али Таханавини капыр болгон деп эсептеген. Бул туурасында Ахмад Ризахандын мальфузатынын 302-бетинде мындай деген: Ашраф Али Таханави капыр, жана анын капырлыгына кимдир бирөө шектенсе, ал дагы капыр болот. Бирок Ахмад Ризахандын бул чечимине өздөрүнөн чыккан Брелви жамаатында чоң аалымы Халил Ахмадхан Кадири каршы ой пикирин билдирип, Инкишафул Хак деген китебинин 118-бетинде мындай деген: Ашраф Али Таханавини капырлыкка чыгаруу наадандык. Аны пайгамбардын билими карапайым калктын эле билиминдей деп айткан деген доомат менен капырлыкка чыгарып келишет, бирок бул туура эмес. Себеби Ашраф Али Таханави Хифзул Иман деген китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жаратылгандардын арасында эң билимдүү болгон деп айткан. Ашраф Али Таханави туурасында кандай залкар аалым болгондугуна токтолсок, аны дүйнө жүзүндөгү аалымдар илимине баа беришип, үммөттүн даанышманы деген лакап менен аташкан. Мисалы, Осмон халифатынын акыркы залкар аалымы, Мужаддид деген атка конгон Мухаммад Захид Аль-Каусари Макалатул Каусари деген китептин 84-бетинде мындай деп айткан: Ал залкар аалым, курч калемдүү шейхтердин шейхи, улуу мухаддис, биздин улуубуз, үммөттүн даанышманы Мухаммад Ашраф Али Таханави көптөгөн китептердин автору. Китептеринин саны 500дөн ашуун. Алардын ичинде Ихьяус Сунан, Жемиул Асар деген китептери бар. Бул кандай китеп экенин билиш үчүн автордун аты гана даңазалап турат. Ал азыркы учурда 90 жаштан ашып калды, Аллах Таала анын өмүрүн узун кылсын. Ал Индия чөлкөмүнүн берекеси, ал адам Индиянын аалымдарынын алдында чоң даражага ээ деп жазган. Эгерде Ахмад Ризахандын эрежесине карасак, ким Ашраф Али Таханавини капыр дебесе, ал дагы капыр болуп калат. Демек, Брелвилердин эрежесине ылайык Имам Каусари дагы капыр болуп калуусу керек. Ошондой эле Ахмад Ризахандын капырлыкка чыгарган аалымдардын бири Мухаммад Касим Нанантави болуп эсептелет. Касим Нанантави Деобанд Дарул Улум медресесин түптөгөн залкар аалым эле. Ал туурасында бүгүнкү күндө ислам дүйнөсүндө өтө белгилүү болгон. Улуу шейх Мухаммад Ауама өз китептеринде мактап келет.
Азыркы күнгө чейин Деобанд медресеси менен тыгыз мамиледе. Сүрөттө Мухаммад Ауама Деобанд медресесинде отурган кези. Касым Нанантовини мактаганын бул видеодон көрсөңүз болот. Я хочу перейти к разговору о книге, ради которой мы собрались. С ней связаны определенные исторические обстоятельства. И обстоятельства, касающиеся самого автора. Что касается исторических обстоятельств, то один из ученых Индии, умерший в 1293 году, когда ему было 49 лет, по имени Мухаммад Касым ан-Нанаутави, начал невероятно великую научную работу. ابتدأ عملا علميا عظيما جدا جدا وأوله أنه Во-первых, он увидел ухудшение положения мусульман Индии, из-за чего много поминал Аллаха и обращался к Нему с мольбами, много плакал, прося, чтобы Всевышний привел его к началу научной работы, посредством которой он спасет мусульман от колонизаторов. В одну из благословенных ночей он увидел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, во сне. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал ему открыть школу исламских наук и начертил ее проект на земле. Шейх проснулся и увидел проект школы, начерченным на земле, таким, каким он был в том сне. Он понял, что это пророческое наставление. Взявшись за работу, в итоге он открыл школу. Там был всего один ученик и один учитель. Однако благодать этого дела была колоссальной. Количество впоследствии открытых филиалов этой школы даже точно неизвестно. Шейх назвал ее Даруль-Улюм и приписал ее к местности Деобанд, в которой она была открыта. Так эта школа стала известна как Даруль-Улюм Деобанд. Из-за огромного вклада и пользы этого учебного заведения арабские ученые прозвали ее Азхаром Индии. Были открыты сотни тысяч филиалов этой школы. Она стала причиной крупного научного возрождения. Эрежелерине ылайык, алардын көз карашында бүгүнкү күндө Мухаммад Ауама дагы кабыр болуп эсептелиш керек. Вахабилерге дагы бир окшоштугу мына ушул эрежеде көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө игил сыяктуу вахабилердин эң негизги эрежеси да ушунда жатат. Капырды капыр дебеген адам дагы капыр болот деген эрежени мусулмандарга колдонушкан себептүү. Ошондой эле Анвар Шах Кашмири рахматуллаху алейхини дагы капырга чыгарганы белгилүү. Бул залкар аалым дагы дүйнө жүзүндөгү аалымдардын алкышына алынган киши болгон. Бүгүнкү күндө Ахли Сүннөттүн белгилүү аалымы Салих Экинчинин Анвар Шах Кашмиринин Файзул Бари деген китебин мактап жазганы интернет желелеринде таркап жүрөт. Ал мындай деп айткан: Мухаммад Анвар Шах Кашмирини аалымдар жогорку деңгээлде баалашкан жана аны кылымдын имамы деп аташкан. Мен дагы ушул ойдомун. Себеби китептерин көрүп жатабыз, окуп жатабыз, чындап эле ушул даражага ээ аалым болгон. Менин оюмда Бухариге жазылган Файзул Бари деген китеби Ибн Хажардын Фатхул Бариден дагы терең жазылган китеп болгон деп эсептейм деген. Албетте бул Салих Ал-Гурсинин жеке өзүнүн ою.
Deoband alımlarının sırtkarı Indiyada Laknau medresege taandık Hanafi mazhabının belgili alımları Abdülhay Laknavi'nin şakirti Aynul Qudat rahmetullahi aleyhini jana anın şakirti Abdüşşakur Laknavi'ni dağı takfir kılgan. Bul alımlardan dengeli, bul alımlardan Hanafi mazhabına Maturidi akidasına koşkon salımların bilgingizler gelse internetten karap tapsanızlar bulur. Andan sırtkarı Saharanfur alımlarından çıkkan Halil Ahmad Saharanfuri'ni de kapırlığa çıkargan. Halil Ahmad Saharanfuri rahmetullahi aleyhi Abu Davud'a Bazlul Maçhud degen şarkı жазgan. Bul kitapты dünya yüzündегі Hanafi alımlar maqtagan kitap bolu eseptelet. Sebebi Bazlul Maçhud 14 tömden turgan Hanafi mazhabının negizine жазылған çoğ emgek bolu eseptelet. Andan sırtkarı Nadwa alımların İslam boştonduk partiyalarındağı takfirge çıkargan. Britaniyanın kolonizatsiyasından kutuluğunun hareketinde bolğan İslam cemaatlarının bardığın takfirge çıkargan bunun bardığı aydan açık malumatlar. Emi Indiyadan sırtkarı kaysı mamleketlerde takfirge çıkargan desek, Arap çölkömündögü taqtap aytkanda Saudiya, Mısır, Emirat, Kuveyt jana başka Arap mamleketlerindegi yaşagan musulmandardı dağı kapırlığa çıkargan. Sebebi barыбызга malum bolgondoy, al жактын көпчүлүк тургундары Салафи жамаатынан болуп эсептелет. Бирок айта кетчү нерсе, Салафи жамааты биздин Ханафи мазхабка жана Матуриди акидасына туура келбейт. Ушул себептүү аларды адашкан жамаат деп айтсак дагы, аларды капыр динден чыккан муртат деп эсептебейбиз. Birelvilerдің kitaplarında Salafilerdin namazlarındağı namaz dep esepleşpeyt, alardın salgan meçitleri dağı meçit emez jönökөй üy dep esepleşet. Ahmad Rıza Xandın Malfuzatının 98. betinde, jana oşondo ele Tacuş Şaria kitabının 1. tomunun 373 jana 374. betlerinde mындай деген суроо uzatılat. Salafiler salgan meçit bolup eseptelebi, жана алар намаз окуп жатышса алардын аркасынан туруп намаз окуса болобу деп суроого мындай жооп берилет. Капырлар салган мечит жөнөкөй эле үй сыяктуу, жана алардын намазы намаз эмес, алардын жамааты жамаат эмес. Бүгүнкү күндө кыргыз жерге бизде араб фонддорунун салган мечиттери арбын. Анын баарын мечит эмес деп эсептесек анда кандай болуп калат? Ошондой эле бүгүнкү күндө Сауд Арабиянын башчылыгы Салафи жамаатты колдогон адамдар. Жана ал жактагы көпчүлүк мечиттин имамдары Салафи агымынан. Эгер алардын аркасынан намаз окуу кабыл болбойт десек, анда канча деген кыргыз жарандары ажылык умра сапарына барганда намаздары кабыл болбойт, жөн эле үйлөрдө жүрүп келген болуп калабы. Пакистан, Индияда көпчүлүк мусулмандардын тандаган жолу биздин Кыргызстандагыдай Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы болуп эсептелет. Жана алардын дээрлик көпчүлүгү Деобанд аалымдарын сыйлап, аркасынан ээрчиген мусулмандар. Жогоруда айтылган Брелвие жамаатынын дагы башчылары Пакистанда жайгашкан. Ал эми Кыргызстандагы залкар аалымдар элибизге, жерибизге, биздин салттуу динибизге кайсынысы туура келет экенин изилдешип, Деобанд аалымдары жана Деобанд медреселери туура экен деп табышкан. Ошол себептүү биздин аалымдардын Пакистанга болгон зыяраттарында даватчыларды зыярат кылышып, даватка чыгышып, Деобанд медреселерин зыярат кылганын байкасак болот. Бул сүрөттө Чубак ажы 2018 жылы даватчылар менен бирге 3 күн даватка чыгып, даватчыларды колдоорун ар дайым билдирген. Бул туурасында бул видеодо кенен маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле Карачи шаарына барганда Дарул Улум деген университетке зыярат кылып, ал жерде ислам дүйнөсүндө таанымал Муфти Таки Усмани менен жолуккан. Чубак ажы ар дайым Муфти Таки Усманини сыйлап, кээ бир маселелерде сурап турарын айтчу эле. Муфти Таки Усманинин алдына шакирт түшөбүз деп айтканы баарыбызга маалым. Муфти Таки Усманинин дагы атасы Муфти Мухаммад Шафи Усмани ошол Деобанд медресесинин бүтүрүүчүлөрүнүн бири эле. Мен өзүмчө чындап бир аз жашоо шартында бизден бөлөкчө болгон, ысык болгон үчүн кичине кыйналдым. Бирок ошол эле учурда руханият таптакыр бөлөк абалда. Ыраазым барганыма, Кудайга мертебе шүгүр. Анан экинчи бир маселе Карачига бардык. Карачига барганда ал жерде жана мен оорум бар. Оорум кармап калат, китеп кармаган. Китеп магазиндерге бардым, китеп алып келдик. 30 килограммда китеп алып келдик. Алхамдулилла. Ben ойлодум эле 100 килограмм деп, бирок ошондой эле болуп калды. Убакыт маз болуп калды. Жамиатул Улум эме Дарул Улум бардык, Дарул Улумга бардык, Карачи. Таки Усман сапка жолуктук, сүрөт жүрөт. Калгандарында чыгарабыз иншалла.
Al kişi менен сүйлөштүк, саламдарыңарды айттык, мектептерди, университетти көрдүк, китепканаларына да бардык, шейх ыраазы болду, келип кеткенге убадасын берди. Такый Усмани, урматтуу бир тууганым, муну билбегендер билип алсын, бул дүйнөлүк деңгээлдеги саналуу аалымдардын бири. Айрыкча муну ислам финансысы, ислам банкинг боюнча номер 1, номер 2 дегендердин бири бул адам. Ушул адамдын фатвасы менен жүрөт. Мен жана өткөндө Бахрейнге барып келгенде, жана шариат стандарт боюнча ошол жердеги бүт өлкөлөрдүн бардыгынын чогулат да, чогулганда ошону директор ушул киши. Аерден таппай калып, бияка барып жолугуп, аны менен баарлашып, кээ бир чечилбеген маселе чечип алдык. Бул ошол олжо чындыгында. Ал кишини бизди кабыл алуусу өзүбүз үчүн олжо. Айтпасак деле кабыл алып, кабинетинде тосуп алып, тең ата сүйлөшүп, бир жарым саат 40 мүнөттөй сүйлөшүп отурдук, белегибизди бердик, белектерин алдык. Бул мен ойлойм өтө чоң сыймык. Дарыл Улум университетинен сырткары Рашид университети, Ислам Илимдер университетине зыярат кылган. Бул сүрөттө ошол университеттин мүдүрү муфти Абдурразак Искендердин алдына отурган сүрөтү. Бул муфтине дагы Чубак устазыбыз сабактарында мактагандарын укчубуз. Чубак ажыдан кийинки муфти дагы Максат Ажы Токтомушев муфти Такы Усманиге зыярат кылып, ар дайым маселелерде кеңешип турарын айтып келет. Ошондой эле азыркы муфтийибиз Азирети Замир Карракиев жана Кыргызстанга эмгеги сиңген залкар устазыбыз Абдушукур Ажы Нарматов түзгөн аалымдардын жамааты 2022 жылы Дарыл Улум медресесин зыярат кылышып, муфти Такы Усмани менен жана анын окуучулары менен жолуккан видеосун көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Ислам Илимдер университети деген университетти жана эл аралык Бин Нурия университетин дагы зыярат кылышып, андан башка дагы Диобанд медреселерине зыярат кылгандарын көрсөк болот. حديثا أو الحياة الصحابة كان يبكي وكان هو كان عنده حب غير عادي، كان يمنعنا أن نكتب كتاب على الورق. لماذا؟ يقول أنت تكتب الآن لو سقط الحروف العربية كيف نجيبها من الله. هو كان Ал эми кээ бир Кыргызстандан келген молдолордун Пакистанга болгон зыяратында тилекке каршы Брелвия жамаатын зыярат кылышып, аларга колдоо көрсөткөнүн сүрөттөрдөн байкасак болот. Биздин муфтилерибиз, залкар аалымдарыбыз сыйлаган аалымдарды, университеттерди, медреселерди капыр деп билген адамдарга барып кол берип келүүсү кооптондурбай койбойт. Брелвилерден ар түрдүү тапшырмаларды алып келишип, азыркы тапта даватчылардын ишеними туура эмес, фикты билишпейт деген дооматтарды коюшуп, мусулмандар арасында ынтымакты жайылтуунун ордуна бири-бирине болгон душмандыкты козута турган саясатты жүргүзүп жатышат. Урматтуу мусулман бир тууган, биз айтып жаткан Брелвия жамааттан вахабизмден алып келген кандуу күндөрүнөн дагы кооптуураак идеологияны көрсөк болот. Вахабизмдин такфири Брелвилердин такфиринин алдында көзгө илинбес такфир болуп калат. Себеби Брелвилер өздөрүнүн оюна дал келбегендердин бардыгын капыр деп эсептешет. Келерки видеодо Чубак Ажынын Брелвилер туурасында эмне деп айтканын, алардын кандай адашып кеткенин жана ал жамааттын кооптуу ишенимдери туурасында айткандарын ачыктайбыз. Чубак устазыбыздын мусулмандар арасында ынтымакты биринчи орунга коёру баарыбызга белгилүү эле. Ал эми бүгүнкү күндө кээ бир чала молдолордун Чубак устазыбыздын элесин тебелешип, каршы чыгып жаткандарын байкап жатабыз. Азыр Кыргызстанда кимдер Брелвиянын ишенимин таркатып жатышат. Кыргызстанга Брелвилерден атайын дайындалып келген адам ким? Пакистанга Брелвилердин жамаатына биздин молдолорду ким алып барган? Кимдин каражатына барышкан? Тажикстандагы Брелвилердин башчысы ким болгон? Жана бизге келген Брелвилер кимдер? Кыргыз-Тажик согушунда Брелвилердин такфир ишеними кантип салым кошкон? Баткендеги мечиттерди өрттөп, кыргыздарга ок атуусу Брелвилердин такфир кылуусуна келип чыкканбы? Өзбекстан аалымдары Брелвилер туурасында айткандары жана Өзбекстан муфтиятынын Брелвилерге болгон саясаты, ушул маалыматтарды дагы келерки видеодо кенен баяндамакчыбыз.